Эфирде нарын жаңылыктар маалымат топтому кутмандуу кечиңиздер менен. Аларды мен Жазгулуу Субалиева тааныштырам. Алдыдагы мүнөттө. Нарын шаарындагы негизги көчөлөргө качан асфальт төшөлөт? Бир жуманын ичинде Шералиева көчөсүнүн асфальтын басып баштайбыз буюрса. Чукулда катталган жер титирөөдөн Актала районунан 99 турак үйдөн жарака кетти. Учурда тактоо иштери жүрүүдө. Адистиге ээ болгон бүтүрүүчү ишсиз калбайт. Бул үчүн атайын бош орундардын жарманкеси өткөрүлдү. Келечекте ким болот, ошо биргеликте андан тышкары иш берүүчүлөр менен да жолугушуу болсун деген максатта уюштуруп жатабыз. 12 майда Нарын облусунун аймагында катталган жер титирөөдөн жалпы 99 турак үй, 3 мектеп, 1 маданият үйү, 1 дүкөндүн дубалдарынан жарака кеткени аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, андан Актала районундагы Көкжар айылында 36 турак үй, Жаңы Талап айылында 28 турак үй, 1 маданият үйү, Акый айылында 21 турак үй, 1 мектеп, Кадыралы айылында 7 турак үй, 1 мектеп, 1 дүкөн, Карабой айылында 7 турак үй, 1 мектеп жабыркаган. Анын ичинен 46 турак үй камсыздандырылган, 53 турак үй камсыздандырылган эмес. Иликтөө иштери бүгүн 14 май күнү да улантылды. Нарын облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы үйлөрү жабыркагандыгы боюнча дагы кайрылуулар болуп жаткандыгын билдирди. Маалымат үчүн белгилесек, 12 майда облус аймагында күчү 4 балл жана экинчи рет 5,5 баллга жеткен жер титирөө катталган. Буга байланыштуу жерлерде жабыркагандар жана кыйроолорду тактоо максатында райондук жарандык коргонуу комиссиясы тартылган. Быйыл облус ичинде 120 чакырымга чукул жол асфальтталат. Алардын 13 чакырымы Нарын шаарындагы борбордук жана ички көчөлөр. Учурда Ленин көчөсүндө жолдун эски асфальт катмары сыйрылып жатса, Шералиев көчөсүндө асфальтка чейинки катмары даярдалууда. Көпчүлүктү тынчсыздандырып жаткан жолдордун курулушу боюнча кабарчыбыз Гулера Туратбекова кабар алып келди. Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүнүн курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Буга чейин долбоор боюнча жолдун тилкеси 8 метр гана болсо, жашоочулардын суранычы менен 10,5 метрге узартылып, буга чейин тизилген бордюрлар жылдырылып жатат. Негизи эле Шералиев көчөсүнүн бир жума аралыгында ушул жарым чакырымы асфальтка толугу менен даяр болот. Жүрүп жаткан иштен ыргагы Шералиев көчөсүнүн жашоочуларын кубантып жатат. Жылдап чаңы сапырылган көчөнүн жашоочусу Самидүн Сапаров эл мүдөөсү менен сапаттуу жасалып жатат дейт. 30 жылдан ашык жол тармагында эмгектенгендиктен би курулуш компаниясынын жасап жаткан ишине күн алыс көз чаптырууда. Трассадагы жол жасаганда тиги главный экеле машина. Азыр болсо шаар ичинен өйдө төмөн бир машина токтойт, экинчиси алгонча троп болуп калмакта. Азыр нормальный кетип барат. Таптаганы дагы, эме деген дагы бар размери. Ба мурун болсо эптеп эле шагыл топ коюп, таптап коюп кетип калган, асфальттап койту да. Азыр болсо нормальный по технология иштеп атат азыр. Жалпы 2 чакырым 230 метрди түзгөн Шералиев көчөсүн асфальттоо планы 2018 жылы эле коюлган. Алгач жер алдындагы таза суу, саркындуу суу түтүктөрү алмаштыруу иштери жүргөн. Сапасыз бүткөн иш жолдун жасалышын 7 жылга чейин создурду. Ири жүк ташуучу унаалар жүргөн негизги жол август айларында толугу менен асфальттанып бүтөөрү белгиленүүдө. Жолдун чекесиндеги таштар коюлуп атат. Жана ошондой эле бул жол өзүнүн эмеси туурасы 10,5 метр, жана ошондой эле эки жагында аллеясы болот. Ошон менен чогуу эле атайын суу өткөрүүчү каналдары болот. Жана ошондой эле тротуар дагы жаңы салынат. Ошондой эле калаанын борбордук Ленин көчөсүнүн дагы курулушу кызуу жүрүүдө. Жолду жасоо батыш тарабынан башталып, биринчи катмары сыйрылды. Жол 4 тилкелүү тротуар жашылдандыруусу менен бүткөрүлүшү шарт. Куруучулар күз айларында пайдаланууга берүүнү пландашууда. Асфальт заводубуз толук ишке канга кирди. Жана ушундай дробилкабыз атайын материал тандоочу, даярдоочу ошо дробилкабыз да толук кандуу ишке кирди.
Ошондой эле жана ошол Кудай буйрса могул бир жуманын ичинде Шералиева көчөсүнүн асфальтын басып баштайбыз буйрса. Мындан сырткары Нарын Баятов ат башы жана Кочкор жолдору жасалууда. Жалпы облус боюнча 120 чакырымга чукул жолго асфальт төшөлөт. Жыл өткөн сайын жолдордун абалын жакшыртуу аракеттери көрүлүп, бул жылдагы курулушка 1 миллиарддан ашык сумма каралган. Нарын облус боюнча титулдук тизмеден 29 чакырым каралган, капиталдык салымдар беренесинен 80 километрден ашыгыраак каралган. Азыркы күндө Кочкор районунда да кызуу жүрүп жатат иштер. Ат башы районунда башталды. Жолдордун жасалышына аба ырайы дагы таасир этип, пландалган убакыттан кечеңдеп жатат. Мындан улам жол куруучулар жол тыгындарын жана ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнүшөт. Гүлира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Жазга айдап себүү өнөктүгү Жумгал жергесинде улантылууда. Аталган райондо быйыл 18429 гектар айдоо аянты даярдалып, эгин себүү өнөктүгү жүрүүдө. Аймактагы агрардык кырдаал жана талаадагы түйшүктүү эмгек тууралуу кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызынын материалында. Чарбасына жаңы келген тракторду жазгы талаа иштерине тынымсыз колдонуп жаткан Азим Султанбеков буга чейин эски техникаларды колдонуп келсе, эми минтип түзүлгөн шарттын арты менен кубаттуу техникалуу болуп отурат. Дыйкандын айтымында бул трактордун эскилеринен айырмасы алдаганча күчтүүлүгүндө жана мүмкүнчүлүктөрү арбындыгында. Жүргөндөрү тең удобный да айдаганга. Жылы 24-жылкы трактор. Обкаткадан чыга элек. Азыр ошо жеңил тырмо селка сүйрөп обкаткадан чыгарып атабыз. Ичи комфорт. Печкасы менен бардык немелер иштейт экен бүт. Жакшы. Мына ушул дыйкандарды кубанткан техника Нарын облусунун Теңир Тоо өнүктүрүү фонду тарабынан берилип жаткан жеңилдетилген насыя аркылуу алынган. Тагыраагы аны алган кооператив мүчөлөрү жыл башы менен аталган каржы булагына долбоор жазып, жыйынтыгында жылдык үстөгү 2% түзгөн насыядан колдоо таап, айыл чарба техникасын алышкан. Бул техниканы негизи Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан алдык. Губернатор Алтынбек Аларыш ушу техникаларды көрүп, кооперативди колдоо иретинде, асыл тукум чарбаны колдоо иретинде келип таанышып кеткен. Ошол мезгилден бери мына убакыт өттү. Убагы келди, анан быйыл ошо жанагы өнүктүрүү фонддон бөлүндү. 2% менен алдык. Калган шаймандарын да былтыр алып келгенбиз. Баардыгы ошо Айыл чарба министрлиги тарабынан, ошонун ичинде областын губернаторунун тарабы аркылуу ушул техникаларды алдык. Бүгүндө айлык райондорубузда техникалар баары эскилиги жеткен. Ошонун негизинде биз айыл өкмөттөргө айтып, ошол облустук фондко долбоорлор жазып, бүгүнкү техникаларды ала баштадык. Мына биринчилери келе баштады. Бул ошо кооперативке, ошол Беларусь республикасынан чыккан техника. Бүгүндө ошо жерлерди айдап, үрөөндөрдү сапаттуу себип, сабаттуу үрөөндөр менен камсыз кылып, бүгүнкү күндө иштер алып барып атат да. Бирден кийин беде болуп калат. Мына ушул каржы булагынын жеңилдетилген насыясы Теңир Тоолуктар үчүн көктөн издегени жерден табылгандай эле болууда. Себеби коллективдүү чарбалар үчүн талаптары жана шарттары жеңил болсо, экинчиден башка насыяларга салыштырмалуу кыйла эле арзан. Тагыраагы каржы 500 000 сомдон 5 миллион сомго чейин берилсе, анын жылдык үстөгү 2% гана түзөт. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Жеңилдетилген насыялардын жемишин дыйкандар көрө баштады. Тагыраагы өткөн жылдын соңу менен Теңир Тоо өнүктүрүү фонду тарабынан Теңир Тоолук дыйкан фермерлер үчүн жылдык үстөгү 2% түзгөн насыя бериле баштаган. Мына ушул жеңилдиктин арты менен облустагы айрым чарбалар өздөрүнө тиешелүү техникаларды алып, жазгы талаачылык иштерине пайдаланышууда. Теманы кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу улантат. Байзак айылынын дыйканы Тынчтык Маданов жыл сайын 4 гектар жерге эгин эгип, айыл чарбасын ар тараптуу өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Ал өзүнүн дыйканчылык иштерин буудай, арпа жана буурчак өстүрүүдөн баштап жогорку түшүм алуу үчүн үзгүлтүксүз аракет кылууда. Быйыл 1 гектарга буурчак менен эме айдадым, арпа аралаштырып, када 70 сотуйга буудай айдадым. Бу жерде 2 жерим жанаса эле, удасы менен. Өзүм 4 гектар жерим бар. 1 гектар кара кечеде, 1 гектар кармыш деген жерде. Ас бу жерде ойдо ошо 1,5 гектар жерим бар, ушул экөөнү бөлөк айдадым. Бурчакты биринчи жолу айдашым. Түшүмүн көрөбүз да, Кудай буйрса.
Ушул эле айылдын тургуну Улук Кенжебек уулу жазгы талай иштердин алкагында айыл элинен 100 гектар жерди айдоого, эгин себүүгө камданууда. Механизатор жыл сайын дыйкандарга өзүнүн техникасы жана тажрыйбасы менен көмөк көрсөтүп келет. Бир күндө жакшы иштегенде бир 10 гектар, 15 гектарга чейин иштеп кетебиз. Күндө 5 гектардан болуп калат кээде. Ошо менен майдын аягына чейин бүтүрөсүздөр да жумуштарды. Буюрса, азыр сезонубуз бир теңдеп калды окшойт деп ойлоп атабыз. Төрүн аз калды. Канча гектар жерди айдадыңыз? Примерно бир 100кө чукулдап калдык, себеп айдап. Жумгал району боюнча быйыл 18429 гектар айдоо аянты, 6308 кылкандуу дан эгиндерин себүү өнүктүгү жүрүүдө. Негизинен буудай, арпа, жүгөрү жана таруу себүү пландалууда. Мындан тышкары картошка жана жашылча түрлөрү да айдалып жатат. Бүгүнкү күнгө карата үрөн менен райондун камсыз болушу бир 96%га, ГСМ боюнча мамлекеттик колдоо, мамлекет тарабынан дыйкандарды колдоо максатында 100 тонна күйүүчү майлоочу майлар бөлүнгөн. Азыркы күндө алып дыйкандарга берип жатабыз. Дыйкандар эгин талааларын алдын ала даярдап, сапаттуу үрөн тандап, жер иштетүүдө заманбап ыкмаларды колдонушууда. Түшүмдүүлүктү жогорулатуу максатында органикалык жана минералдык жер семирткичтер туура пайдаланылып, сугарууга өзгөчө көңүл бурулууда. Наргиза Жумадели кызы, Нурсултан Болотбеков, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында калкты тейлөө тармагында бош 12 орун бар. Бул боюнча бүгүн бош орундары ярмаркасында маалымдалды. Ал Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетин аяктап, адистикке ээ болуп жаткан студенттерге уюштурулган. Жаш мундарды кесипке багыттоого салым кошкон иш-чарага ар бир тармактан жумуш берүүчүлөр келип маалымат беришти. Теманы кабарчыбыз улантат. Нурболот Мамбет Жусуп уулу Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин маалыматтык технология кафедрасынын бүтүрүүчүсү. Ал келечекте IT тармагы боюнча жеке борбор ачууну максат кылып келет. Бүгүнкү бош орундар ярмаркасы ал үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Анткени тажрыйбасы мол программисттер менен баарлашуу аянтчасы түзүлдү. Жок, тандаган кесибиме эч качан өкүнбөйм. Бул азыркы замандын талабына ылайык кесип деп ойлойм. Жана практикада банктарда болдук, жана башка мекемелерде болдук. Көп эле жерде көп мекемеде колдонулат дейм биздин кесип. Кайырман өңдүү жогорку окуу жайды бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөр үчүн бүгүнкү бош орундар ярмаркасы пайдага гана турду. Анда жумуш берүүчүлөр катары банк кызматкерлери, орто окуу жайдын мугалимдери келип баарлашуу болду. Мунун максаты маданият аралык диалогту чыңдоого, коомдогу көп түрдүүлүктү урматтоого жана жаш муундун кесипке болгон сезимин ойготууга багытталган. Жалпы республикалык тестирлөөдө быйылкы талап бир аз башкача, анткени педагогика багытына 130 балдан жогору болуп атат. Биз ошолор жөнүндө да толук маалымат берүү, анан ар бир өзүнүн кызыккан кесиби тууралында өздөрү ошо мугалимдер менен биргеликте ар бир кандай жерде окуйт, кандай кесип алып чыгат, келечекте ким болот, ошо биргеликте андан тышкары иш берүүчүлөр менен да жолугушуу болсун деген максатта уюштуруп жатабыз. Окуу жайды жаңы гана бүткөн бүтүрүүчүлөр үчүн жумуш орундары бар. Алардын көпчүлүгү банк кызматына чакырылууда. Бүгүнкү ярмаркада Нарын райондор аралык эмгек социалдык өнүгүү башкармалыгы студенттер менен баарлашып, бош орундар тууралуу маалымат берип, өздөрүн сынап көрүүгө чакырышты. Биздин азыркы вакансияларыбызда жаш курагы каралган эмес, мекемелер бар, жеке жактар бар, банктар бар. Буларга өзлөрүнүн жаш курагы каралган эмес, өзлөрүнө жумуш издеген жарандар эмгек маяналары өзлөрүнө канааттандырса иштей алышат. Студенттер окуп аткан, баягы очно окуган студенттердин иштөөгө биз кабыл ала албайбыз. Булар эми заочный сырттан окуган студенттер болсо иштей алышат. Бош орундар ярмаркасынан сырткары 2024-2025 окуу жылында мектепти бүтүп жаткан окуучулар үчүн ачык эшиктер күнү уюштурулган. Мектеп окуучуларына окуу жайдын ичи тааныштырылып, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар көрсөтүлдү. Жипара Насырова, Алмаз Асанов, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Экологиялык агартууну ар бир жаран өз үйүнөн башташы керек. Мындай пикирин бүгүн экология боюнча өткөрүлгөн тегерек столдо айтылды. Жаратылышты сактоо боюнча омоктуу ойлорду ортого салган самалык экология сенин колуңда аталышында өткөрүлүп, ага мектеп окуучуларынан жана жөнөкөй жарандардан эко долбоорлор алынды. Тема боюнча кесиптешим айтып берет. Диплом,
бирок биринчи болду да, биринчи дарада. Жанара жана Амина Нарын шаарындагы мектептердин биринде 9-класста окушат. Алар экология, жаратылыш темаларында көбүрөөк баарлашат. Ага жараша курбулар өздөрү жашаган калааны жашылдандыруу боюнча инновациялык долбоор даярдашкан. Кыздардын жазган бул долбоору Кыргыз Республикасынын жаштар парламенти тарабынан уюштурулган. Экология сенин колуңда аттуу сынакка катышып, алдыңкы орундарды камсыздады. Көйгөйлөрдү кантип актуалдуу чечимдер менен чечүү жазап чыктык. Кантип келечекте Нарын деген жашыл экономика өтүп кетет жана кантип биз айлана чөйрөнү сактай алабыз да ошол жака жазып чыктык. Келечекте биз дагы нарыныбызды дагы көп актуалдуу решенияларды, алардын экологический проблемаларга көп решенияларды издеп табалы деген ойлорубуз бар. Биздин проект аябай нарынга таасир этет деп ойлойм. Анткени биздин проектте нарында көп көйгөйлөр бар. Ошолорго шайт эткенге абдан чечүүгө чоң таасир этет дейм да. Долбоорлорду түзгөндөрү да абдан кубандырат бизди. Мына ушундай демилгелүү жаштардын тегерек столу өткөрүлдү. Анда экологиялык абалды жакшыртууга жана келечек муундарга таза жашыл чөйрөнү калыптандырууга багытталган темалар талкууланды. Окуучулар экологияны коргоодо ар кандай маселелерди көтөрүп чыгып, өз ойлорун айтышты. Бул иш-чаранын максаты албетте кыргызстандык жарандардын экологияга болгон аң сезимин өстүрүү, анын арасында окуучулардын, студенттердин экологияга болгон көз карашын жандандыруу кайрадан, ошондой эле таштандыларды калтырып таштап койбостон аны бөлүп, кайра иштетүү, ошондой эле энергияга айландыруу темасын карап тегерек стол өткөрүп жатабыз. Бул тегерек столдо Венера Алымбаева экология багытында үй кожойкилерине арналган долбоор жазып келген. Долбоордун максаты экология үйдөн, тарбиядан башталат деген пикирин билдирет. Айтымында таштандыны үйдөн эле желимди желимге, кагазды кагазга үйдөн бөлүштүрсө таштанды таштоо маданияты өнүгөт. Максаттын өзү ошо аялдар, жаш энелерди, таштандыларды үйдөн аз чыгарат. Анткени ошо таштандылардын көбүнчөсүн эле үйдөгү кожойкилер чыгарышат да, 80% үйдөгү кожойкилер чыгарышат. Ал кайка барат. Ал кайра эле барып жерге чыгылат. Ал салафандар кайка учат, тоонун башына жанагы баксактарда. Ал эгерде ошо кожойкилерди үйрөтсөк, бардык тарбия энеден да. Ошо энелерди үйрөтсөк, энелерди сырамжалдуулукка үйрөтсөк, ал экономикалык жактан дагы пайдалуу болот. И, конечно, экологиябызга чоң пайда болчу. Аталган тегерек столдун алкагында жыйынтыгында конкурстун жеңүүчүлөрүнө дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Алтынай Асыбакунова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.